Өтө начар абалда келип ыйлап келди. Мен атамды ал андай состояниеде биринчи жолу көргөм да. Ушул 20 жашка чыктым, биринчи жолу андай ыйлаган состояниеде көрдүм мен атамды. Андан кийин бизде өтө эле коркунуч болду. Мен өтө эле ишти серьезностун түшүндүм да андан кийин. Ош шаарынын Куйбышева 39 дарегиндеги бул үйдө Азимовдордун үй бүлөсү жашап келген. Мындан 1 ай мурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү үй бүлө мүчөсүн коркутууга алып, документтерин өздөрүнүн атына өткөрүп алышканын айтышууда. Буга чейин 7 адам жашаган үй бүлө коопсуздуктан коркконунан улам учурда башка жайга көчүп кетип, үй жай минтип ээн калган учуру. Чоң атам, чоң апам баардыгы ошол жакта жашайт. Мен укуларым менен өйдө жакта жашайм. Подвал бар, подвалда кой, мал, ошондой баягында бар. Ушул үй 4 соттуктан болгон үй. Азыр мындай десем, азыр ошондо үйдө экөөңүздөр эле жашап атасыздар. Ооба, укам экөөбүз эле жашап атабыз. Коркуу болот абы ошондо? Коркуу болгон үчүн жашап атабыз. Үйдөгүлөр баардыгын коопсуз жерге алып барып койгонбуз да. Атам ошо биринчи жолу ошо заложниктен келген малда атам өтө начар абалда келген. Өтө начар абалда келип ыйлап келди. Мен атамды ал андай состояниеде биринчи жолу көргөм да. Ыйлаган состояниеде көрдүм мен атамды. Андан кийин бизде өтө эле коркунуч болду. Мен өтө эле ишти серьезностун түшүндүм да андан кийин. Ошондон кийин эле мен атам менен анактан бирактан чалгытып, атам өтө эле баягындай снизинный человек болуп кетиптир да анактачы. Аны мен билгенден кийин атамды башка нерсе менен чалгытышка аракет кылдык биз. Атам кийин өзүнүн боюнда болуп кетти. Биз 2 күн 3 күн атамдын алдында отурдук мен. Лично мен өзүм атамдын жайында атам менен чогуу отурдум үйдөчү. Андан кийин иш кичине жакшы болуп калды окшойт деп мен өзүмдүн иштериме болуп кеттим. Өзүмдүн иштериме болуп кетти, ошол маалда атамды алып кетишиптир. 20 жаштагы Мухаммаджан Азимовго бул үй чоң атасынан мурас болуп калган. 1 ай мурда Азимовдун атасы дайынсыз жоголот. Көп өтпөй WhatsApp аркылуу белгисиз адамдар байланышып атасынын уур токмокко алынган видео сүрөттөрүн көргөзүп, жашап жаткан үйүн тез арада Яхья аттуу жаранга өткөрүп бербесең, атаңды көрбөйсүн деп коркутууга алышкан. Ал эртеси күнү эле мамлекеттик каттоо кызматына барып, үйдүн документтерин өткөрүп бергендигин айтууда. Азыркы учурда укам экөө жашап атабыз, ооба. Азыркы учурда ошондой. Мурда бул үйдө 7 адам жашаган. Чоң апам, атам, апам, дагы 3 кичинекей укам. Укаларым бар. Ошол бардыгы ушул үйдө жашайбыз. Азыр ошол иштер болуп кеткендин себеби чоң апам ооруйт эле, азыр жаткызып койгонбуз больницада. Чоң апам менен атам азыр башка жерде, коопсуз жерде. Сиз азыр үйдү ошо канчасы өткөрүп бердиңиз, анан кийин эмени деле айтып берсеңиз. Документ өткөн менен азыр өзүбүз жашап атабыз, короп атабыз депчи. 22 декабрь күнү госрегистрге түшүп, мен өзүм жеке өзүм түшүп, Аббас менен Яхья аттуу адамга үйдү өткөзүп бергенмин мен, толугу менен документти. Госрегистрге өткөзүп бергенден кийин биз үйдө жашап атабыз. Документ алар да бирок бизде башка үйгө тийиштүү документ жок азыркы учурда. Ошол биз азыр укам экөөбүз эле жашап атабыз. Ушул үйдө коргоп, не болот экен кийинчерээк үйдө отурайлычы деп биз эле отурабыз азыр бул үйдө. Башка калган үйдөгүлөр бардыгы коркуп башка жерге көчүп кетишти. Башка туугандарга деп айтсам болот. Аянты канча анан бул жерде ошол үйдү ким салган? Бул үйдө чоң атам салган. Чоң атам өтүп кеткен 3 ай болду. Өтүп кеткенден кийин мага калып кетти бул завещание боюнча, мага калып кетти. Ошол документ боюнча мен деле да, менин атым деле документ. Үйдүн документи мен деле. Чоң атам 3 ай болду өтүп кетти. Жана Аббас менен Яхья деген сиз боюнча бардык маалымат болгон экен ана үйдүн сиздин намыңызда болгону. Ооба. Аббас менен Яхья түз келип туруп эле үй сенин атында экен, документтерди ачык, мага бизге өткөзүп бересиң деп айтты. Кийин неге десем, ошол сүрөттөрдү көрсөттү атаң. Бирге чейин келдиби? Ооба. Атаң биздин колубузда отурат, биз адамдардын колунда отурат. Үйдө өткөрүп берсең, атаңды уруп, давление кылабыз деп баягы угроза менен өткүзүштү. Кийин мен ал сөзүңө кандай иштедим десе, ошол атам менен сүйлөшкөн, баягы отурган жерлердин полный сүрөттөрүн, видеолорун Аббастын телефонунда көрдүм мен. Ошо Аббас телефонунда көргөндөн кийин болду, ака мен сизге өткөрүп берем, атам чыгабы десем, ооба чыгат деди. Мен ошонун негизинде өткөрүп бердим үйдү. Канча күндөн кийин чыкты атаңыз ошо? Ошондон кийин 10 күндөн кийин чыкты. 10 күндөн кийин чыгып, үйдө отурду. Үйгө келгенден кийин мен атамдан сурадым. Ата, эмне болуп атат бул иштер, эмне кылыш керек десем, кичине сабыр кылып тургула, баягындай
иштеп турган маалда эмес эле да. Совсем мындай давлениеда келип, зорго келип, үйгө келип сразу баягындай кылып отуруп чай пай ичип эле башка сөз менен болуп кеттик биз. Андан кийин бир жума болду. Мен бир жуманын ичинде так суббота жок, воскресенье күнү, суббота или воскресенье күнү мен Бишкекке кеттим эле. Бишкекке кеттим, ошол күнү эле кайра кайтып келдим. Кайра кайтып келсем эле атам жок үйдө. Кийин мен апамдан сурадым, апа эмне болду десем, атаң азыр бизге WhatsApp'тан жаз, азыр келем деди. Азыр келем деп боюнча кетиптир. WhatsApp'тан жазып коюптур. Андан кийин атам ошол саат мен 3кө чейин күттүм, түнкү 3кө чейин күттүм, келбеди. Андан кийин биз уктап турдук. Андан кийин эртеси күнү эле Фарук деген укам мага айтып калды. Ошондой мындай үлгү машинада кетти эле. Андай деди. Кийин мен сразу ойлодум, бул уже дагап кетип калыптыр окшойт деп. Андан кийин биз арыз жазышка мажбур болдук. Бирок азыр арыздан эч кандай результат жок. Арыз результат болду эле башында. Результат кандай болду десе, биз барып жазгандан кийин, арыз жазгандан кийин аларды бардыгына ошо шектүү адамдарды бардыгына ОПГларны кармап келген ГКМнын зданиясыначы. Биз аларды көргөнбүз. Кармап келген, Аббостун, ошо Яхьел бардыгына кармап келген. Кармап келгенден кийин иш жараны кетип аткан учурда эле биз эртеси күнү болду, уже түнкү менен иш болуп атат бардык иш. Эртеси күнү эле бизди ой беришти. Силер барып тургула, биз силерди чакырабыз өзүңүз керек болсо деди. Хорошо деп биз кеттик. Андан кийин эртеси күнү биз ошоктогу адамдардан угуп атабыз. Ошо Аббос менен бардыгы ошо кармалган адамдар ой беришти деп. Барып сурадыңарбы тергөөчүлөрдөн эмнеге кой бердиңер деп? Барып сураса бизге начальниктен приказ түштү, деланы жапкыла деп. Ошентип бизге жооп беришти. Жалал-Абад ГКМсы. Андан бери прокуратурага ГКМдын үстүнөн кайрылып атасыздарбы? Эми кайрылдык. Ошо күнү воскресенье күнү биз Ген прокуратурага арыз жазып келгенбиз Жалал-Абадта. Азимов атасы кутулуп чыккандан кийин сураштырып коркутууга алгандар уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдар экенин билген. Жана алар бир эле Азимов эмес, дагы башка 2 жаранга кысым көрсөтүшкөнү маалым болду. Бүгүн кысымга кабылгандар чогулуп атайын маалымат жыйын өткөрүштү. Алар УКМКдан бул иш боюнча адилет калыс териштирилүүсүн суранышууда. Кылмышка шектүүлөрдүн эркиндикте жүрүшү коркунуч жаратып жатканына токтолушту. Мен силерге кайрылуудан максат биздин үй бүлөгө болгон мыйзамсыз чараларды айтканы келдим эле. ОПГ жактан 21 декабрь күнү менин телефонума WhatsApp аркылуу сүрөт келген. Ал сүрөттө мен өзүмдүн атамды калтак жеп көздөр ишип кеткен сүрөттү көрдүм. Ал сүрөттү көргөндөн кийин мен ошол жөнөткөн адамга чалдым. Чалсам ошол ал адам Россия Федерациясынын жараны Мансур болгон экен. Кийин чалып туруп, ака бул сүрөт каяктан келди, бул не баля десем, ал айттыки, бул сүрөт сенин атаңдын сүрөтү, азыр атаң ушул жерде отурат, заложникте. Сен кара сууга түшүп туруп, Аббос деген аттуу жаранды табып туруп, ага жал кылышың керек деген сөздү мага айтты ал. Хорошо дедим, мен ал сөздү уктум. Андан кийин үйгө бардым, үйгө баргандан кийин апам алып кара сууга түштүм мен. Кара сууга түшсөм, Аббос деген жаранды таппай жүрдүм. Издедим, таппай жүрдүм. Андан кийин убакыт өткөндөн кийин 21 декабрь күнү мени үйүмө, биз жашап аткан үйгө Аббос аттуу жарандуу келди. Ошол биз издеп жүргөн адам келди кара суудан. Ал өзү келбеди, Яхьел деген указ менен келди. Указ менен келип туруп телефондо сүрөттөрдү көрсөттү, атамдын сүрөттөрүн, кармалып турушкан сүрөттөрүн. Сенин үйүң бар экен, ошо үй сенин атыңда экен, биз билебиз бардыгын, ошо үйдө өткүзүп берсең, атаң эс аламан ошокто отурат. Болбосо атаңды кыйнап өлтүрүп калышыбыз дагы мүмкүн деп ошол сөздөрдү айтты бизге. Анан биз апамдын көзү укканыбыздан кийин мен үйдү документин алдым. Госрегистриге ошо Аббос и Яхьел үчөөбүз түштүк. Түшүп туруп госрегистрден мен үйдү полностью өткүзүп бердим аларга. Үй менин атымда болгон эле. Үй менин атымда болгондон кийин мен өткүзүп бердим. Алар үйдү алып кетишти. Андан кийин арадан 10 күн же 11 күн өткөндөн кийин атам чыкты. Атам чыгып үйгө келди. Үйгө келип биз суроолорду бердик атамга. Атам балам ал сөздөрдү айтпай тур азыр. Иш бүттү, секин деп айтты. Бизге по детальный иш боюнча айткан жок. Биз майли деп
Алдашкан жокпуз. Андан кийин бир жумадан кийин атам дайымсыз жоголду. Урдап кетишкен шектүү менен биз Жалал Абад ГКМБсына кайрылганбыз, заявление жазып. Жалал Абад ГКМБсына бардык нерсени тергөөчүгө биз айтып койгонбуз. Айтып койгонубуздан кийин алар кармап келишти. Кармап келгенден кийин иш чарасы кетти эле. Иш чарасы кеткендан кийин биз үйгө кеткенбиз. Үйгө кеткенден кийин эртеси күнү биз сөз угуп атабыз. ОПГ члендердин бардыгын кое беришти үйүнө деп. Ошондон кийин биз коркунучта жатабыз, дагы эле жүрөбүз. Ал ОПГны кое бергенден кийин биздин жашообуз кандай болот деген максатта жүрөбүз азыр дагы эле. Ошон үчүн биз силерден өтүнөбүз. Урматтуу президент Садыр Жапаров, ушул ишти өзүңүз карап беришиңизге суранамын. Мындагы жарандар 14 январ күнү УКМКнын Жалал Абадтагы бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ошол эле күнү кылмышка шектүүлөр кармалып, бирок белгисиз жагдайлардан улам кайра кое берилген. Ошол эле күнү кылмышка шектүүлөр кармалып, бирок белгисиз жагдайлардан улам кайра кое берилгенин жабырлануучулар билдиришүүдө. Учурда алар УКМКдан эмнеге караларды кое бергендигин жана кооптулук жаратып жатканын айтышууда. УКМК бул боюнча кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Биз ошо ГКМБнын заведениясында отурганыбызда допрос ошо заявление жазып, аларды кармап отурду эле. Андан кийин ошол жакта бир мен тааныбадым, бир спирттик ичимдик ичкен адамды көрдүм. Ошо адам айтат: мен бир күн жок болсом эле не бала алып ташташтың бул жакта? Кимди кармашты билбей эле келе бересизби деп эле ошондой паника кылып, ошондой бакырууларды уктук да биз кабинетте отурупчу. Андан кийин биз мен атамды алып, курааларымды алып, ошоктогу адамдар менен бардыгыбыз кайтканбыз. Кайткан чарыбызда ошол күнү эртеси күнү уктабыз, что аларды кое беришти деп. Андан кийин үйгө келсек дагы покой жок, башка жерге да покой жок. Не кылышты билбей, акыры интервью берген биз мажбур болдук. Уважаемые бандиты, поэтому вам дается очень мало времени. Или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества, из нашего государства. Теперь наше государство бандитской страной не будет, коррупционной страной не будет. Теперь никого не будете вы крышевать. Никто никого не будет крышевать. Уважаемый бизнес, пожалуйста, поднимитесь, дайте нам информацию. Если кто-то где-то кого-то будет крышевать, кто-то где-то кого-то будет давить, давление оказывать, мы будем наказывать всех, независимо от того, их чинов, их воров или других моментов. Бүгүнкү пресс-конференция силерди чакыруу максат 2021 жылы 10-11 күндө мени жана менин ака досум Маруф деген ака досум менен заложникке кармап кетишкен. Заложникке кармап кетишкен максаты $800,000 акчаны өндүрүү болгон. Ал 800,000 акча Аббас жана Мансур деген аттуу балдар акча перевод менен иштеп бизнес башташкан. Аббас менен Мансур деген аттуу балдардын бизнесине же олордун пайдасына биз күбө болгон эмеспиз. Аббас менен Мансур иштешип атканда Мансур $800,000 акчаны жоготуп койдум деп айтат. Телефонумду жоготуп койдум деп айтат. Телефонумду жоготуп койдум деп айткандан кийин $800,000 өндүрүш максатында Мансурду мен жана менин ака досум Маруф жакшы тааныганыбыз үчүн, ол менен бир-эки жерде мамиле кылганыбыз үчүн, олор силер жакшы тааныйсыңар, силерди биз заложник кармасак, ал Мансур деген бала акчаны тез күндө бизге өндүрүп берет деп туруп, бизди ошол максатта заложникке кармап, өз эркинибизден олор бизди ажыратышты. Мени 15 күн Маруф деген менин ака досумду 7 же 8 2022 жылдын январында коюп жиберишти. Ал Мансур деген бала Россиянын жараны. Россиянын жараны болгон үчүн Аббас менен Мансур эко сүйлөшүп жатышат. Эко сүйлөшүп атканда Мансур мен акчаны алганмын, мен акчаны берем десе деле, олор
силерди заложник кылып кармайбыз, одан акчаны өндүрөбүз. Ол акчаны бербей кая турган болсо, силер onu таанышсыңар, силер олар менен иштегенсиңер, силер 800-гө жооп бересиңер деген максатта бизди кармап отурушту. Мен 15 күн кармады, шеригими 27 күн же 28 күн кармап отурушту. Так күнүн эсептей албадым. 15 күн кармап отуруп, мени $1 миллион же 800 миң долларду, $1 миллион имущество же 800 миң доллар наличка акча табып, коюп шеригиңди алып чыгып кет, үй бүлөсүнө же сенин үй бүлөлөрүң биз жөнүбүздө маалыматты билишпесин, аларга ун чукпайсың. Бул акчаны же имуществону коюп бербесең, сен үй бүлөңө же сага же мына отурган биз заложник кармап отурган шеригиңе дагы өмүрүнө, үй бүлөсүнө зыян келет. Бул оор азап тартасыңар деп туруп бизди кармап отурушту. Мен 14 январга чейин бул нерсени үй бүлөмө айтып турдум. Эч кимге айтпагыла, эч ким билбесин деп. 7 январ күнү Маруф деген мен шеригимди коюп биришип, сен дагы көчөгө чыгып, эч кимге айтпай, сенин шеригиң акчаны таба албай атат, имущество коюп бере албай атат, сен дагы аракет кылып коюшуң керек деген сөз менен чыгарышып, 13 январ күнү дагы ол баланы алып кетип калышты. Алып кеткенине балалары дагы, үй бүлөсү дагы күбө. Onu алып кетип калгандан мен 14 январ Жалал Абад облусунун ГКМБга мен заявление жаздым. Башка айлам калбады. Потому что алар үй бүлөм менен өзүм жашоо менен коркутушту. Заявление жазганымдан кийин алар менден полный эмне болгон болсо так айтып бер деди. 1,5 ай болгон нерсени айтып бердим. Алар Маруф деген менин ака досумду заложник болуп отурган жеринен и бул ишке кимдер байланышы бар болсо, ошолор бәрін кармап ГКМБга алып келди. Алып келгенден кийин следствиясы полный иштер жакшы закон боюнча кетип атып, эртеси күнү түнү алып келди. Эртеси күнү биз коридордо отурганда ГКМБнын зам начальниги деди, Жамшидов Эрик деген ортодон чыгып, мен бул өкүл балам, мен бир күн жок болсом силер эмне кылтасыңар деген сөздөрдү биз коридордон уктук. Укканыбыздан кийин коридордо эчтеке дебей отура бердик. Тергөөчү дагы биз берген показанияларды өз начальнигинин давлениясынан өзүн немесине, өзүн пайдасына иштетип башташты. Анан бизди очный ставкага алып барышты. Мен белки шектелүүчү максат деген бетине карай албай тергөөчүгө жооп бердим, берген суроолоруна. Менин шеригим Маруф максат деген бизди заложникке кармап отурган адамдан коркуп, ол менен бетине карай албайм, бетине карасам кол путум, оозум дагы сүйлөй албай калтырап отурам деген сөздү айтты. Очный ставкага ол корккондон барбады. Барбагандан кийин бизди кое беришти. Силер чакырганыбызда келесиңер деп. Эми ошол бизди кармап, бизден акчаны вымогать этип, Маруф деген шеригимдин үйлөрүн тарткан адамдарды биз ГКМБдан чыгып кеткенден кийин олорду кое берип салышты деген сөздү уктук. Биз ояктан чыгыштан мурун ГКМБнын сотрудниктеринен сурандык элек. Биздин өзүбүздүн жашообуз, үй бүлөбүздүн жашоосуна булар коопсуздук алып келет. Биз буну коркконубуздан зорго силерге ишенип, бизди коргойсуңар деп башынан бери айтып келдик. Бирок аларды кое берип, мыйзам чегинде иш кылышпады. Ошон үчүн суранат элем, бул биздин башыбызга келген иштерди, бул ишке кимдер аралашкан болсо, кандай өз кызыкчылыгына иштетпей, мыйзам чегинде жооп берүүсүн каалап, мен ушул билдирүүнү билдиргени чыктым. Мен бул убакка чейин стройка менен алектенет элем. Мен шеригим деле стройканын өзүнчө болгон иштер менен алектенет элек. Ал жана ушан кылмыштуу топтун мүчөсү деген сиздерге кандай эмне болуп атат? Сиздерди эмне себептен сиздер ушу $1 миллион $1 миллион эмнеге сиздерди кармап?
Биз Мансур деген Россия Федерациясынын жараны Аббас менен иш кылган. Биз Мансурга жакын тааныш болгонубуз үчүн, стройкада бир-эки жерлерде мамилебиз болгон үчүн силер ого шериксиңер, шеригиңерди силер шерик болгонуңардан кийин биз силерди мындай кармайбыз, ол бизге акчаны төлөйт, же төлөбөй турган болсо биз аны өлтүрөбүз. Силер по-любому акчаны төлөйсүңөр. Силер потому что аны билесиңер, шерик болуп иштегенсиңер деп туруп, ошол негизде бизди кармап турушту. Азыр ушул Россия Федерациясынын жараны Мансур кайсы? Санкт-Петербург шаарында. Ол булар менен мен акчаны берем, мен шериктерими кой бергиле, бул акча менде жоголгон. Мага убакыт бергиле же келишейли деген сөз менен ол турат. Биз ол менен олор сүйлөш дегенде сүйлөшүп атабыз, сүйлөшпө дегенде ол менен сүйлөшпөй атабыз. Биз мына иш болгондон кийин чыгып ого чалсак, мен олорго акчаны берем деп сүйлөштүм, убакыт алганмын, неге андай кылтат деген сөздөрдү бизге ол айтты. Азыр учурда ишти Жалал Абад ККМ карап атат, эч кандай иликтөө жок. Жалал Абад ККМ карап иликтөөлөрдү кылып бүтүрүштү, бирок иш аягына чейин чыкпады. Соттун чечими болду. Соттун чечиминин олор камаган, соттун чечими чыкты, санкция алынды деген сөздү биз прокурор тергөөчүнүн оозунан уктум мен.